Алымдарстан айткан экен, душманга жамандык менен жооп бербе дейт, акылың менен жең дейт душмандычы. Байдылда Сарноғоевдун жакшы бир ырсаптары бар. Байдылда Сарноғоевду билесиңерби? Таластыктар билбесеңер, уя таластан чыккан, Я. Ошол айткан экен, ал мени итсиң деди дейт. Бирөөчү итмин дедим, жөн гана. Терикпестен күлүп туруп дейт. Ырылдашып, чырылдашып, эмне кылам дейт да, мен анын ит экенин билип туруп дейт. Азыр көчөдө кетип баратканда адамдар келет дагы бири-бири менен чабышып, мушташып, согушуп, жол бербей бири-бири менен эмне баягы намаз окуганы да бар, намаз окубаганы да бар, баары эле кыйын. Кто-то воин дегендей, баары эле воин болуп кеткен да. Анан чыныгы мусулман тилинен да колунан да башка бирөөгө зыян тийбегени деп атпайбы? Ушуну карасаңыздар, Байдылда Сарноғоевдун ырына шайкеш келип атат да. Ит десе итмин деп коюп тура бер дейт. Теңел эмне кыласың дейт. Бирок чыныгы баатыр сенсиң дейт, ага теңелбей өтүп кет дейт. Ал жерде чаап деле кое бересиң да. Бирок кээде бир адамдын ачуусу өлүмгө алып барышы ыктымал. Балким андан сенден да жиндирээк болушу ыктымал, атып салышы ыктымал да. Эмне кыласың? Макул деп теңелбей кетип калгылачы. Ушунчаны угабыз. Молдокелер айтып атат, мечиттерде айтып атат. Бирок ошонун бар жүрөккө жеткенде амал кылганыбызда Кыргызстанда биз периште дейде жашамакпыз. Миллиондун ичинен бирөө, миллиондун ичинен экөө гана амал кылып атат да. Билим маселе илимди угуп коюу эмес, ага амал кылуу. Ошон үчүн хадисте келип атпайбы, мусулман тилинен да колунан да башка бирөөгө зыян тийбегени дейт. Зыян эмес, биз балекетин да кылып үйүп атпайбызбы? Кол, тил жетпей калган башкасы менен дагычы. Ошон үчүн мусулман болуш, адам болуш эң оор, кыяматка жакын.